Assalamu alaikum, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүн биз метро Белаевадагы Дунганск Кухня Тяньшанга келип калдык. Бул жерге ошо жакында Рамазан айы келатат. Рамазан айында кандай даярдыктар, эмне жаңылыктар толук видеодо айтып беребиз. Андыктан каналга катталып, лайк басып, жакшы комментарий жазганды унутпайбыз. Бүгүн ошо Тяньшан кафесинде өзгөчө жаңылык десем дагы жаңылышпайм. Себеби бул жерде мына жакында арапа болот, 10 март арапа, 11-ден уже орозо тутуп башталат деп атат. 10 күнү ушул Тяньшан кафеси жалгыз бой энелерге арапалык өткөрүп атат. Арапа десек да жаңылышпайбыз. Арапалык болот. Бүт ошо жалгыз бой энелерге 20 аял кишиге арапалык кылат. Андан сырткары ошол 5 бизнесмен дагы мен өзүм демилген көтөрдүм. Ошо 5 бизнесмен да чакырабыз. 5 бизнесмен дагы бизнестер боюнча элге бир мотивация катары же бизнес баштайм деген инсандарга бир кичине сабак алып беребиз. Кантип бизнес баштаса болот. 5 бизнесмен дагы 5 тармактан чакырганга аракет кылабыз, мекендештер. Андыктан каналга катталып, лайк басып, группа менен бөлүшкөндү унутпайбыз. Бул жерге келгениңерде унаа коюучу жери абсолютно акысыз, бекер. Метро Белаевадан 5-6 мүнөттүк жүрөсүздөр. Толук маалыматты адрестерин, телефон номерлерин мен экранга коюп койдум. Ушул жерде 20 аял киши келет, бүт жалгыз бой энелер болуш керек. Анан алар келгенде биз ошо күнү биз дагы Учкунбек каналында келет. Баарынан ошо подробный биз интервью сыяктуу чакырып атабыз. Ошол апаларыбыз бул жерде жалгыз бой энелер эмне жумуштарды кылат, канча айлыктарды алат. Бул жалгыз бой эне дегенде бул атанын ролундагы, эненин ролундагы аткарган бир апалар, эжелер десек дагы болот. Ошолордун жумушу боюнча бир маек алып беребиз ошол күнү. Анан ошол 5 бизнесмен дагы маек кылабыз. Өзгөчө бир элдерге да кызык болот деп ойлойм. Ошолор эмне жумуштарды кылышат, канча жылдан бери Москвада уул кыздарын ушул жерде иштеп окуткан эжелери боюнча кененирээк маалымат алып беребиз. Андыктан биз менен чогуу олтуруңуздар. Тяньшан кафеси ошо Рамазан айына кандай даярдыктар болуп атат, брондорду кандай кыласыздар, эмне тамактары бар, кененирээк ичкериден маалымат беребиз. Урматтуу мекендештер, мына Тяньшан кафени ошо Махабат эжебиз иштетип келет. Махабат эже, саламатсызбы? Assalamu alaikum, куш келипсиңер. Мекендештерин амандашсаңар болот. Assalamu alaikum мекендештер. Рамазан айында кандай даярдыктар болуп атат? Брондор кандай болуп атат? Тейлелер кандай болот? Күндүзү ошо капуложа мунукуда иштей бересиздерби? Рамазан айында ушул мурда иштегендей эле график менен иштейбиз. Брондор номерлери менен чалып эртерээк бир күн мурда, 2 күн мурда месталарды брон кылыш керек. Канча места тейлейсиздер бул жерде? Өзү 70 адамга орундук, 70 орундук. Анан 10 адам, 15 адам, 20 адам, 25, 50, 60, 70ке чейин ала беребиз. Бир-эки күн мурун макулдашып, буйрутма берип, не тамактар көбүнчө? Луганский бияк да? Луганский, кыргызча, өзүбүздүн кыргыз тамактар, аш, бардык тамактар көп. Выбор менюда выборубуз чоң, тамактарыбыз көп. WhatsApp'тан жазса жөнөтөсүз менюларды выбрать этип, буйрутма беришет. WhatsApp'тан онлайн меню жөнөтөбүз. Анан келип, сөзсүз келип, тандап, столдорду кайсы тамактар берилет, кайсы салаттар жешет, ошонун баарын тандап кетиш керек. Ажылыкта эле финки суулар коюлат, бар столго. Алар биздин кафенин атынан бекер суу, бекер финики коюлат. Ар бир столго. Стол бул жерде шириндиктер дагы бар экен, Шириндиктер дагы ар дайым болот келгенде. Торттор, ар дайым торттор болот, бар. Бул жак бар экен. Барда кыргыз сузунтарын бардыгы бар экен. Жарма, аралаш. Бул жерде мекендештер жарманы эжебиз өзү колу менен жасайт. Домашний жарма десек болот. Торттор дагы свежий, ар дайым свежий торттор турат. Бул жакта 20 месталы дагы өзүнчө кабина бар, Өзүнчө кабинабыз бар. Ошондо бир көрсөтүп коелу мекендештерге. 20-25 болуп отурам дегендер болуп калышы мүмкүн да. Ошону көрсөтүп коелу бул жага. Ушул жак 20-25 орунду отурса болот. Канча 25ке чейин батабы бул жерде? 25 адам батат. 25 адамга чейин батат. Эже, мен башында айтып өттүм, сиз менен башында да сүйлөшкөндө жакшы ниет кылыпсыз, ошо жалгыз бой энелерге бир арапалык десек да болот да, биз Кыргызстанда өткөрөбүз. Арапалык өткөрүп атыпсыз. Ошо 20 адамды
WhatsApp'ка биринчи жазып кетти сизге ошондо алар. Кантип тандайбыз? Биз чайкананын атынан ушундай чечтик. Жалгыз бой аялдарга, бир 20 аялга биздин чайкананын атынан чай беребиз. Арапалик чай. Бекер. Эч нерсе төлөнбөйт. Бардыгы бизден чайкананын атынан. Анан номер коебуз, ошо номерге жазышат. Ким каалоочулар. Мен барат элем, мен ошо күнү бошоп барамын, мен жалгыз бой аялмын, мынча бала багып атамын деп WhatsApp'ка жазса, ошо жерден анан тизме түзүлөт. Анан саат канчага коюн атасыз? 10 күнү коебуз, а? 10 күнү, ооба, воскресенье күнгө. Урматтуу мекендештер, 10 мартка, воскресенье, жекшемби күн болот экен. Кечки маал канчага коелу? Кечки маал ошо 7ге деп атабыз, 7ге, 19:00. 19:00 коелу, урматтуу эжелер, апалар. Бул муктаждар деп түшүнбөңүздөр, просто жалгыз бой энелер. Ушул жерде ошолордун жашоосу тууралуу бир интервью да болот. Мекендештерге көбүнө кызык, бул арапалик десек, бул биринчи жолу Москвада болуп атат. Бул арапалик жалгыз бой энелерге эже жакшы ниет кылып, Рамазандын алдында жакшы ниет кылыптыр. Ошолордон дагы бир интервью сыяктуу алабыз биздин Учкунбек каналы. Ошого сүйлөйм, интервью берем деген эжелер ошол жагында ойлонуңуздар. Андан сырткары ошол 5 бизнесмен да чакырабыз. 5 бизнесмен ар кыл тармактан болсун, ошолор дагы бир Москва областына жүргөндөргө, деги эле дүйнө жүзү жүргөн мекендештерге бир кызык болот деп ойлойм. Себеп дегенде кыргыздар ошол Москвага келип канча жылда ошондой бизнестерге жетишти. Бул дагы мекендештерге чагылдырып берүү, бул бир жагынан мотивация, бир жагынан бир сабак сыяктуу дагы ошол Учкунбек каналы ушул 5 бизнесменди ушул демилгелеп атат. Эжебиздин демилгеси ошол 20дай жалгыз бой энелерди демилге чай берүү, бир ошолордун батасын алуу максатында чай берип атат. Андыктан ошо жалгыз бой энелер ошо жекшемби күнү кимиңиздердин колуңуздар бош, анан ошо интервью бере аласыздар, бир сабак катары жаштарга. Ошондой аялдар болсо жакшы болот эле. Ошол келип, ошол өзүнүн тарыхын, кайсы жылдары келип калган, кандай жумуштарда иштеди буга чейин, канча баланы тарбиялап келет, ошол сыяктуу интервьюлер болот. Анан ошол сөзсүз WhatsApp номерлерди койдук. Мен ошол жакта дагы эже менен группа создать этип, биргеликте тандап, сааттарын коюп, ошол 20 адам толгондо биз толду деп жазып, кийин 20дан кийинкилерди жазып коебуз, Андыктан ошол 10 март күнү дагы каналга катталып, лайк басып, жакшы комментарий жазыңыздар. 10 март күнү дагы ошол жерде кененирээк мекендештерден бир обширныйраак интервью кылып, мекендештерге жеткирип берүүгө аракет кылабыз. Чай ичип, чай үстүндө маектешебиз, Ошол күнү мекендештер чай үстүндө маектешебиз. 5 бизнесмендер келет, 20 аял киши келет. Ошолордун баардыгын чай үстүндө маектешип, ошол баардыгынын өзүнүн тармактары бар. Мен ойлойм, ошо 20 аял келсе, 20 аял дагы 20 тармакта иштейт. Ошолордун иштөө убактылары, айлыктары, үй бүлөсү тууралуу кененирээк чагылдырып беребиз. Андыктан каналга катталып, группалар менен бөлүшүп, жакшы ой пикир жазганды унутпаңыздар. Анан ушул сөзсүз ушул жалгыз бой энелерге жетип түшүшсүн. Ар биринин группасына таратыңыздар. 10 март күнү көрүшөбүз мекендештер. Дагы бир нерсе айтып кетейин. Урматтуу биздин аялдар, эжелер, апалар, сиңдилер, 8 март келет атат. Жакында 8 март аялдардын эл аралык майрамы. 8 мартка келип биздин чайханабызда, кафебизде конок болуп, отуруп кетсеңиздер болот. Бизде даамдуу тамактар. Ошол 8 март майрамга чакырабыз сиздерди. Келип, конок болуп, отуруп кетиңиздер, эс алып. Бул жерде жанлуу музыка да бар, ырдаганга болот, ырдаганга болот. Банкет, той маракелерди, мини тойлорду да кылсаңыздар болот. Мында аркада колонкалар, музыкалык аппараттар турат. Эгерде мени чакырсаңыздар да калып барып ырдап беребиз мекендештер. Андыктан каналга катталып, группаларга бөлүшүп, жакшы ой пикир жазганды унутпаңыздар. Анан мына 20 эжелер, апалар, сиздер сөзсүз жазыңыздар. Өтө сонун бир маек кылабыз чай үстүндө. Группалар менен бөлүшүп, ошо 10 март күнү көрүшкөнчө мекендештер. Ушул Тяньшан кафесинен 10 март күнү көрүшөбүз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Айфарт заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен
Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып келип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081.